Жигиттин жанында жанаша басып, ар бир сөзүнө маани берип, белектерин алып, ошондой эле анын сүйүктүүсү болуп жүргөн кыздар жок эмес. Дал ушул балдар менен сүйүшүү бул мектеп курагынан башталат экен. Айта турган болсок, 4 жана 5 класстан. Айрым бир кыздар балдар менен сүйлөшүүдөгү негизги максаты бул турмуш куруу болсо, кээ бириники жөн гана көңүл ачуу. Мына ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздө кыздардын балдар менен сүйлөшүүдөгү пайдасы жана зыяны туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө бир нече конокторду чакырганбыз. Адаттагыдай чекесинен чакырып, биз маекти баштайлы. Алгач мурдакы кезде кыздар балдар менен кантип сүйлөшкөн, ким аркылуу жана сүйлөшүүнүн этикасы бул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга бактылуу эне жана пенсионер Ибадат Ильязованы чакыралы. Балдар менен кыздардын сүйлөшүүсү учурда бир ачык көрүнүшкө айланган сыяктуу, бирок сиздердин куракка баралы. Мурдагы кезде бир балким биз үчүн бир мындай өң гана учураган бир сөз болушу мүмкүн, бирок сиздердин учурда балким чындык бардыр. Кыздар бул балдар менен сүйлөшчү эмес деген ойлорду айтылып калат. Кандай болгон дейли? Сүйлөшкөнбү кыздар? Биздин убакта балдар менен кыздар сүйлөшүү аз, андай жаш кезинен баштап эмес. Анан кийин ата-энебизден уялат эле, кыздар андай болуп балдар менен сүйлөшкөндөр жок эле болчу ал убактардачы. Ал кызга кандай сүйлөшүп, түгөйдү кантип таап беришкен? Сүйлөшпөсө эми көбүнчө кудалап, ата-эне аркылуу сүйлөшүп, анан кийин айылда бир жакшы кыздар болсо, тиги паланчанын 10-класста, 11-класста бүткөндөн тигинин жакшы кызы бар экен, бою жетиптир, тим эле сонун кыз болуптур. Кыргыздар эми сулуу кызы менен гүлүк аты менен сыймыктанчуда. Анан жакшынакай татынакай кыз болуп жетилиптир. Ошол кызга куда деп, куда бололу деп ооз ачсак макул болор бекен, бере бекен, бербес бекен деген пикирлер болчу да, ойлор. Кыздар менен балдардын сүйлөшүүсү мына убакыттын өтүшү менен өзгөрдү деп атпайсызбы? Өзүңүз деле чындыгында ошондой, бирок пайдасы көбүрөкпү же зыяны көбүрөкпү кыздар үчүн? Менин оюмча, менин убагымдагыдай эле кыздар ыймандуу болсо, ата-энесин дагы укса, кичине жеңил желпи ойлонгон кыздар да бар. Анан эми ошо кыздарда өзү барышып алып эле анан кийин бир балалуу болгондон кийин же эки балалуу болгондон кийин тез эле өздөрү таап алып анан ажырашып кетип атпайбы көп элечи. Мурдакы кезде бир тасмалардан болобу айтор көрүп калганыбызда, кыз балага жолугуш үчүн барганда жанында сөз бере турган экен. Сиздерде ошондой болгонбу? Ошондой болчу да. Азыр эми көчөдө кээде көрүп калам, эми кыз менен бала жөн эле кучакташып эле жөн эле көчөдө турушат. Таң калып өтүп кетем мен, ошо ал убакта андай жок болчу биздин убакта. Каякта сүйлөш, сен айткандай үчүнчүсү барып, жеңесиби, кызды жетелеп барып, сүйлөштүрүп, анан алып келет эле да. Балдар менен сүйлөшүүнүн кажети жок. Эгерде кыздар балдар менен сүйлөшө турган болсо, көп учурда зыянчылыкка туш болуп калат деген ой пикирин билдирүү үчүн келген Замана студиясынын кабарчысы Марияна Сатаркулова бүгүн биздин студиябызда. Сүйлөшүүнүн кажети жок деген бир ой пикир менен келдиңиз. Мындай ойдо болушуңуздун эмне себеби болду? Себеби учурда бир балдар менен сүйлөшпөгөн кыздар чанда кездешсе керек. Бизде шаардабы, айыл жергесиндеби, жада калса детский садтарда дагы мындай сүйүү, бала менен кыздын ортосунда мамиле деген бар экен, азыркы күндө бар. Андыктан бунун эмнеси мен каршымын экөөнүн сүйлөшүүсүнө. Кээ бир адамдар бар, сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөндөр, сүйлөшүп жүрүп жакшы турмуш кургандар. Бирок азыркы көбүнчө бүгүнкү күндө бир эле кыз менен сүйлөшкөн балдар аз, бир эле бала менен сүйлөшкөн кыздар аз. Мен кыздарды бул жерден мындай жамандабайм, бирок ошондой көрүнүштөр көп эле келип атат. Алданып калуусун каалабайм анткени кыздардын. Аял затына сразу жүрөгүнө катуу тиет дагы, алданып калгандан кийин болду, эркектерди жек көрүү башталат. Анткени бардык эле эркектер бирдей эмес да. Анан сүйлөшпөй туруп турмушка чыгуудан да коркушат да. Бул кандай бала, ал кандай бала деген бир ой пикир адамдын мээсине келет да. Мына ушундан сиздин оюңуз? Албетте андай коркуу
ар бир адамдын, ар бир деги эле кыз аял затында оюнда, жүрөгүндө болот. Бирок ошентсе дагы сен аны билбей туруп эле, бир күн көрүп туруп эле, алыстан же көчөдөн көрүп туруп турмушка чыгып алган жоксуң да. Мындай варианттар менен деле чыксаң болот. Ал адамды таанып, кандайдыр бир ортомчулук аркылуу ошондой сураштырып, ошол аркылуу бала жөнүндө кененирээк билип, аны менен өзүнчө сырдашуунун кажети жок. Эми баягы дин тарапка келгенде деле, мисалга алганда, 1-2 жолу жолугуп, андан кийин үйлөнүп аткандар деле бар го. Хотя бы бир жолу жолугуп, анан Азыркы айтылган ой пикирлерге карата карама каршы оюн билдирүү үчүн тагыраак айтканда, кыздар алдын ала балдар менен сүйлөшүп туруп, анан ал туурасында кенен билген соң турмушка чыгыш керек деген оюн айтуу үчүн келген коногубуз студент Айсалкын Качкынбекова бүгүн биздин студиябызда. Ушул жигит менен кыз сөзсүз түрдө сүйлөшүш керек алдын ала. Экөө бири-бирин тааныш керек деген бир ой пикир менен келдиңиз. Бирок бул жактагылар каршы чыгып атат. Эмне себептен мындай ойдосуз? Бул каршы чыгып аткандардын бардыгы элечи чындыгында сүйлөшөт да. Бардыгы элечи. Мисалы азыр уже заман өнүктү. Мурдагы апа айтып атпайбы, мурда биз жеңебизди ичтип алып барчыбыз депчи. Эми ал учур башка заман болчу. Ушул балдар менен сүйлөшүүнүн негизги пайдасы эмнеде? Азыркы учурда сүйлөшүп жүргөн бала менен, мисалы мен ага айтышымдай турмушка чыгуу иретинде сүйлөшүп аткандыктан мен биринчиден анын бардык жерине көңүл бурганга аракет кылам. Биринчиден анын мисалы элементарный нерселерин алып көрсөк, мисалы ал жини келип атканда, мисалы мен кийин турмушка чыккандан кийин анын жини келип атса, мен эмне кыларын билбей турсам ошол жерчи, эмне унчуксамбы же унчукпасамбы дебейчи. Ошон үчүн мисалы азырда да мисалы жини келсе уштоп анын кантип жинин аны мындай вариант изеп, ошентип эмизерден жөнгө салсам болот деген максатта. Сиз ушу алданып калам, балким менден да башка бир кыз менен сүйлөшөттүр деген бир ой пикир болбойбу? Бирок эми ал адамдардын өзүнөн эле да. Чын эле мисалы көрүнгөн менен сүйлөшө берсек, Кудай таала деле ай дейт да, ай сага жетишет депчи. Анан ошондуктан мен билбейм, алданбайт болушум керек, эмнеге алданышым керек? Кыздар негизи эле өзүңүздүн ой пикириңизди билечи, кыздар канча жаштан баштап балдар менен сүйлөшкүсү келип баштайт? Менин оюмча ушул 18 жаштан өткөндөн кийин да. Негизи эле кыздардын балдар менен сүйлөшүүдөгү зыянчылыгы жана пайдасы жөнүндө айтып өтүңүзчү. Эми чынындачы, чынын айтканда бала менен кыз бирин-бири абдан жакшы көрүш керек. Сынына толуш керек биринин бири. Кыздын сынына бала толуш керек, баланын сынына кыз толуш керек. Анан ата-энеси менен да, үйлөөсү менен да кеңешип, анан кийин жакшынакай болуп эле турмуш курса болот го дейм. Апа да айтып атпайбы, сындарын билиш керек депчи. Анан сиз айткандай 1-2 жолу жолугуп туруп эле билип кое алат деп ойлойсузбу? Мен алыстын карабай эле өзүмдүн жакындарымдан айта кетейин, өзүмдүн тааныштарымдан эле 7 жыл сүйлөшүп, мен бир тааныш кызым, анан кийин уже болду, мен бул жөнүндө айтып билем, үй бүлөсүн билем, кандай турушат, баланын характери кандай, ошонун бардыгын билем деп туруп экөө үйлөнүштү 7 жылдан кийин. Андан кийин 2 айдан кийин ажырашып кетишти. Эмне болду? Түшүнүшпөй калдык деп. 7 жылдан бери эмнени түшүнүштү экөөчү. Турмушта алып кетүү бул көп сүйлөшкөндүктөн дагы эмес деп ойлойм да. Андыктан сүйлөшпөй деле турмуш курса болот. Билбейм, мисалы мен узак сүйлөшкөнүм мага деле жакпайт. Себептен уже кызык жок да, мындай кызык, интерес калбаган да. Мисалы жашагандан эмнесин интереси кармап жашайсың? Баарын көрүп койсуң уже билесиң. Сиз канча болду сүйлөшкөнүңүзгө? Мен 6 ай болуп калды. Эми дагы канча сүйлөшөм деген оюңуз бар? Мен буюрса күзүндө күйөөгө тием деп ойлойм, чтоб аны ал деп мен тием депчи. Потому что кечке эле сүйлөшө берсек, айтам да, кача интерес калбады, эмне сен? Сөз деле жок уже депчи. 7 жыл сүйлөшүп туруп ажырашып кетишти. Сүйлөшпөй туруп турмуш курса анда кандай болот алардын жашоосу? Бардык нерсе турмуштан зависит. Анан мен турмушка чыкканда аз убакыт сүйлөшүп калман, жашай албай калсамчы деген нерсени алып салышыбыз керек да, кыздарчы, бизчи. Биз алдыга боло турган турмушубузду мындай багыбызды тилеп, ошол нерсени Кудайдан тилеп, анан кийин мен билбейм да жашай аламбы, жашай албаймбы деген бардык эле нерседе болушу мүмкүн, бирок андай корку сезимди алып салып туруп эле жашайм мен. Буюрса менде бардыгы болот. Турмушта багым айтылат деле турмушка чыга бериш керек деп ойлойм. Азыркы биз талкуу кылып жаткан темага карата дагы коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр көңүл бөлөлү, андан соң маекти улантабыз. Менче кыз жигит болуп жүргөн жакшы эле го деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн 2-3 жыл жүрсө, аны мисалы үчүн кызды дагы жигит билиш керек, жигитти дагы кыз билиш керек деп ойлойм да.
үйлөнгөнгө чейинчи. Зыяны жокпу мисалы башка? Эми ар бир адам башкаруу өзүнөн да. Менин оюмча кыз жигит болуп жүрүш болбойт го дейм. Эмнеге? Ал шариятка жатпайт деп. Пайдасы деле жок. Эми кээ бирөөлөр сүйлөшүп жүрүп үйлөнүшөт аягындачы. Кээ бирөөлөр оюн эле да, кээ бирөөлөр үчүнчү билбейм. Мен лично өзүм сүйлөшпөйм эч ким менен. Ушуга чейин сүйлөшө элекмин. Азыр 21-кылымда ар кандай нерселер көп да. Жакшы, жаман дегендей. Анан жүргөндө бир жакын адамың керек болот. Ошо пайдасы жакшы эле. Сүйлөшүп кыз жигит болуп жүргөндө мындай айтып атканда поддержка деген нерсеси болчу да бир. Бири-бирине дайым поддержка болуп, бири-бирине мындай проблема болгондо таянган киши болот да. Андан жакшы. Ар кандай болот да адамдарданчы, мисалы кандай эми анын биринчи кандай максатта сүйлөшүп атышат, ошол негизинде да, эгерде турмуш куруу ниетинде кийин келечегин ойлоп сүйлөшсө макул, анан мындай эле убактынча көңүл ачса аны эми башка деп ойлойм. Кандай максатта болбосун, ал мындай коомчулукка көрсөтүүмдү, көчөдө көрсөтүп жүрүү бул менин оюмча туура эмес деп ойлойм. Анткени ал жеке адамдын өзүнүн кызыкчылыгы, жеке адамдын өзүнүн турмушу да. Ошондуктан мен ойлойм мындай өзүнө гана тиешелүү нерсени башкаларга көрсөтүүнүн мындай кажети деле жок да. Зыяндуу жактары пайдалуу жагынан көп деп эсептейм. Бирок эми эгер экөө деген эгеси бири-бирин контролдосо, мындай бири-бирин көбүрөөк билип үйлөнгөн эле жакшы деп ойлойм да. Мындай прям кыз жигит болуп өтө көп нерсени өзүнө позволять этпеш керек. Ограничение сактап мындай. Эмне мисалы, эмнеге ограничение? Көбүрөөк мисалы менин оюмча телефон менен сүйлөшүп өзүн өзү билсе, чымда кезигип ар кайсы нерсени жасаганга караганда деп ойлойм да. Кыз жигит болуп жүргөн туура эле. Эми биринчи сүйлөшүп, анан бири-бирин жакшы таанышып, кийин келечекке турмушка баш ийип неме кылса болот. А так мындай азыркы балдарга көп ишене бербеш керек. Азыркы балдар сүйөм, түйөм деп ар кандай немелерге шек келтире беришет. Сиздин жигитиңиз барбы өзүңүздүн? Бар. Кандай пайдалуу жактары бар сиз үчүн, мисалы жигитиңиздин? Пайдалуу жактары деле жок особо, бирок кантсем жанымда всегда жүрөт, поддерживать этет, жардам берет көп жактан. Эми сүй деген сүй экен да ушу. Я не знаю, это мне кажется нормально. Ну, все же ходят. Для меня это нормально. Ну, я не хожу так, но это вполне нормально. Нет, мне кажется, вот это нормально ходить, но перед людьми там целоваться, обниматься, мне кажется, это неэтично и некрасиво. Да. Вот. Если вот ходить, то можно там... Да, просто прогуляться, посидеть, поговорить. Да. Но не обниматься, там, целоваться не надо, это уже лишнее. Кыз жигит болуп жүрүп көпчү өзүлөрүн билет дейм кандай экенин. А мисалы сүйлөшпөй эле үйлөнүп алышса, не знаю что, кандай адам экенинчи. Ошон үчүн туура деп ойлойм. Шариятка кайрылып келе турган болсок, негизи кыз жигит болуп жүргөн туура эмес экен да. Негизи өзүңөр жүрөсүңөр жигит менен? Негизи өзүбүз жүрөбүз, бирок ошол мындай жакында эле ошо туура эмес экендигин жакында эле билдим да. Кантип? Эми Манас канал, жаңыры канал барго. Ошол жактан Чубак ажынын берген маалыматына байланыштуу билип калдым да ошону. Демек зыяндуу турбайбы? Зыяндуу. Турмушка чыгаардын алдында кыздардын балдар менен сүйлөшүүсүнө жол берилеби шариятта же каршыбы? Бул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга Жашылай коомдук фондунун директору Мухаммед Али Базарбаевди чакыралы. Дал ошо бүгүнкү биздин талкуу бул кыздардын турмушка чыккычакты балдар менен сүйлөшүүсү болуп атпайбы? Мына ушуга карата шарият кандай көз карашта? Аллах Таала өз китебинде «Вала тақрабу зина» зынага жакындашпагыла деген. Бул сөз Аллах Таала аятта зына кылбагыла, ойноштук, бузукулук кылбагыла деген жок. Балким «Вала тақрабу» ага жакындашпагыла деди. Алымдар бир пикирден «Вала тақрабу зина» зынага жакындашпагыла деген сөз ага алып баруучу жолдорго дагы жакындашпоодон алыс болгула деп жатат. Демек, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүү бул дагы бир зына корлуктун бири десек болобу? Ооба. Бул кыз жигиттин ортосундагы мамиле анык зынага алып бара турган нерселерден шек күмөнсүз. Кыз менен жигиттин ортосундагы мамилелер дагы анын аягы бактысыздык менен, аборт менен, эл оозундагы шермендечилик менен бүтүп калышы мүмкүн. Анын проблемасы кыздын барып зына кылышында
жигиттин жатып алышындагы маселе эмес, ал маселе түпкүлүгүндөгү кайткан ошол башындагы пикир. Телевизор жана опрос сайт жооп берип жатышпайбы? Это вполне нормально. Бул кадимки көрүнүш депчи. Ошол кадимки көрүнүштөр жигит менен бир сүйлөшүү, СМС алышуу, WhatsApp'тан жана башка социалдык түйүндөр аркылуу байланыштар. Бир жолугушуу, эки жолугушуу, төмөндө айтып кеткенде 6 ай, 7 ай жолугушуулар, кээ бирлери вообще өтүп кетишиптир 7 жылга чейин. Булардын бүт бардыгынын түбү барып туруп, кызды дагы жигитти дагы бактсыздыкка алып барат. Кыздар бул китеп сымал. Жигит кызды жолугушуу менен, аны менен достук мамилесин баштоо менен ал китепти окуй баштайт. Китептин акыркы барагын жапканда китепти коюп туруп текшеге коет, нарактан жаңысын алат, окулбаган китепти окуйт. Албетте, ошентип китептер окуло бергенден кийин аягында китептердин бардыгы кызыксыз болуп баштайт. Андан кийин бүгүнкү күндөгүндөй однополый брак балелерине келип такалып жатышат бул нерселердин аягы. Андан ары барып педофилизмге барып жатат. Шариятта мына бардыгы эле билет бул нерсени, угуп жүрүшөт, 3 жол жолугушуу керек экендигини. Кээ бирлер бул пикирде дагы башка да пикирлерди айтышкандар бар. Бирок бул 3 деген сөз болушунча аз жолугушууга далала кылган нерселерден. Анткени көп жолугушуу менен эч ким эч качан чыныгы жүзүн маскасын сыймайт этпейт, чыныгы жүзүн көрсөтө бербейт ал нерсе менен. Неге мисалы балким ал бала 1 ай маскасын чечпей тураттыр мисалчы. Анан мисалы мен ойлойм 1 жылча сүйлөшкөндө билесиң, аны кантип билбейсиң, ал күнүгө эле мисалы 3 эле жолу жолукту, а бирок деген телефон аркылуу эле сүйлөшүп атпайбы? Бул эмне сүйлөшүүгө кирбейби? Кирет. СМС жазышып атат, ал кирет. Анан мен ойлойт элем, негизи ар бир адам өзүнө бирок сүйлөшүш керек, билиш керек да. Көбүбүздөн талкууга карата дагы өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген дагы бир конокто тааныштырайын. Мугалим Майрам Содаева эже, сизге суроо узатсам, бир кыздардын балдар менен сүйлөшүүсүн өзүңүздүн ой пикириңизди айтсаңыз. Чын эле могу азыр эле айтылды го, 3 эле жол сүйлөшүп эле анан турмуш куруш чын эле бул болбогон эле иш болуш керек. Эч нерсесин билбейсиң да. Эч нерсесин билбейсиң. Теги кандай, кыз кандай, бала кандай экен. Эгер мүмкүн болсо көбүрөөк эле сүйлөшүп эле. Мисалы үчүн асыл мурунку заман менен азыркыны салыштырып болбойт. Биздин өзүбүздүн эле коомчулукта кыздар, сырттан караган кыздар өздөрү эле айтып атпайбы? Мына жана антип кучакташып алуу болбойт. Эки-экиден кучакташып алып жаман жолдорду көрсөтүү болбойт деп. Бирок ошол нерсе болгон үчүн коомчулукта жаштарга бул көнүмүш адат сыяктуу да. Анан сиз айткандай жакшылап мен аны билем деп атып эле жаман жолго бара берсе, бул да бир аша чапкандык болбойбу? Этиканы сактоо. Эң туура ал дагы чын эле азыр сүйлөшүп атабыз деп азыркы жаштар чын эле көз көрүнө эле көчөдөн кучакташып эле, өйүшүп эле, улуу турабы, кичүү турабы, аны көз келбей деле атышат азыр жаштарчы. Көп эле да жакшы жаштар деле бар, жаман дагы болуп атпайбы арасындачы. Көбүрөөк сүйлөшүш керек деген ойдо болуп атасыз. Көбүрөөк сүйлөшүүнүн этикасы кандай болуш керек? Көбүрөөк сүйлөшсүн. А сүйлөшкөндө чын эле тиги кыз айткандай күндө эле жолугуша бербейт да. Анда-санда сүйлөшөт, телефон менен сүйлөшөт, көчөгө чыкканда бири-бирине сый мамиле көрсөтүш керек. Тегерек четте эл бар. Сынап көрүш керек экен. Сизге ушул көп сүйлөшүш керек деп атасыз. Көп сүйлөшкөнү канча убакыт болуш керек? Эми көп сүйлөшкөнү бир жыл ашып кетсе, 2 жыл, 1-3 жылга чейин барса болот, андан ашык чересчур болуп кетет го. Бул кыз айтат, 6 ай сүйлөштүм, күздө барып турмушка чыгайын деген планым бар деп, бир нарак берагы 12-13 ай болот экен. Бул кыздан деле 10 айдан кийин сурап, карындашым, көп сүйлөшүп койбодуңарбы 10 ай? Десең, бул деле менин оюмча 10 ай, бир жыл нормально дейт. А биздин мына мугалим эжекебиз, Аллах иштерине ийгилик берген болсун, балдарын бактылуу кылсын. Мен оюмча деп атат, 2 жыл, 3 жылга чейин эми сүйлөшсө болот депчи. Мына пикирлер плюрализм бул жерде. Пикирлер ар кандай, ар кимден сурасаң, жогоруда айттым го, бирөөлөр үчүн 10 литр арак аздык кылат, башкалар үчүн 2 бөтөлкө арак көптүк кылат. Ошондой эле маселе бул. Аллахтын элчиси бизге Куран аяттары кандай маанилүү болсо, истихара дагы ошондой маанилүү деңгээлде үйрөткөн. Истихара бул Кудай Таала менен кеңешүү, жакшысын талап кылуу. О жараткан, ушул асанга турмушка чыгышта жакшылык болсо, мени асанга, асанды мага жакын кылгын. Же о жараткан, Айгүлдө жакшылык болсо, мени Айгүлгө, Айгүлдү мага жакын кылгын деп жараткандан жардам суроо. Жараткан сүйүүгө мубарак, берекеге бурса, албетте бактылуу болосуң. Ал эми өзүбүздүн пикирге таянып, менин оюмча деген нерсени кыскартсак, иншалла бактылуу болор элек. Сен жандан бери эле мындай арак жөнүндө кеп кылып атасың да, Кудай сактасын, азыр билбейм. Балдар деле, кыздар деле мындай арак жагына көп берилип, жанагындай эме жактарына көп берилип кетпесе керек. Жок, мен бул жерден
мисал айтып жатам, жана турмуштагы келаткан нерсе. Наркотик деле ошондой, кыздар менен болгон мамиле деле ошондой. Мисал үчүн, бир кыз үчүн жигит менен телефон менен сүйлөштүү бул интимдик разговор. Башкасы үчүн 2 күндүн биринде аны менен жолугушууга чыгуу, паркка барып, анын машинесине түшүп алып, дискотекага баруу, кафелеп жүрүү, ал кыз үчүн вполне нормально. Үчүнчүсү үчүн вообще эле майрамдап барып, аракка мас болуп туруп, гостиницага кетип калган нормальный нерсе. Ошондуктан мына 3 нерсе эжеке. Мен именно вот арак, тамеки, наркотик боюнча мектептерде лекция өткөндүгүмөн, жана ушул тарапты изилденгендигимден жакшыраак билем бул нерселерди. Ушундай кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүү менен аркасы жана граждандык нике деген бар го. Мына ушул нерсени учурда бир өрчүп бараткан сыяктуу. Биз алдын ала бир жашай туралуу, анан бири-бирибизди билгенден кийин анан нике кыйдырабыз деген нерсе болбаса керек. Мына ушуну кандай ойлойсуз? Айтып атпаймынбы, ошо эмнеге каршыбыз бизчи? Себеби ошол көп сүйлөшүп жүрүшүп, анан кийин жашап калгандар, кыз алданып калып, анан кийин экөө жашап алып, пока жашап туралы ата-энебизге айтпай туралы, анан кийин экөөбүз мынтебиз деген балдардын таттуу калптарына ишенип алган кыздардын ошондой болбош үчүн ошонун аркасы менен, балдарын алдап жүргөн аркасы менен анан кийин ошондой гражданский нике болуп атпайбы, напримерчи. Анан айла баягынтип бала деле сүйбөйт да ал кыздычы, жакшы көрбөйт, действительно жөн эле жакшы көрүп, мына байке айтып кеткендей элечи, жанагындай ушуну карап көрөйүнчү, сүйлөшүп көрөйүнчү. Пайдалануу өзүнүн кебетесинен жакшынакай кыз экен. Любой эркек бала сулуу татынакай кыздарга карайт. А на самом деле семьяга келгенде мындай мээримдүү, семьяга туруктуу, мындай чыдамдуу кыздарды карашат да бардык эле балдарчы. Анда ошон үчүн жанагынтип карап көрөйүнчү, сүйлөшүп көрөйүнчү деп ошонун аркасы менен болуп атып эле, анан кантип өздөрү кайра ошондой гражданский никеге барып калгандарын билбей калган күндөрү деле келип атпайбы азыркы күндөчү. Көрсөтүүнүн жүрүшүнө карата дагы бир нече суроолор, бир нече ой пикирлер айтылмакчы. Бизден алыстабаңыздар. Учурда жигит менен сүйлөшүп жүргөн жана өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн бүгүнкү биздин студиябызга келген дагы бир коногу менен тааныштырайын. Нурайым Өмүрбек кызы, айтсаңыз. Сиздин жигитиңиз бар, жигитим бар деп айтып калдыңыз эле. Анан ушуну айтсаңыз, баягы сүйлөшүү деген нерседе 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, айтор ар күнгө убакыт ар кандай, бирок эмнелерди сүйлөшөсүңөр ошол учурда? Эми сүйлөшүп атканда жөн эле убактылуу деп сүйлөшпөйсүң да, кийинки ошо келечектеги үйлөнүү куруш үчүн ошол башкаардай болуп ажырашып кетпейли, жаман жолго биз да барбайлы деген ой менен биз да сүйлөшүп атабыз да. Көбүнчө сиз мисалы ал баланы жакшы тааныш үчүн сүйлөшүп атасыз, анан ал баланы мыкты билиш үчүн эмнелерине басым жасайсыз? Бала менен сүйлөшөт десе, бала менен эле сүйлөшө бербей, ал адамдардын жакындарынан сураштырып билсең, ал адамдын чыныгы жүзүн билесиң да, маскасын деле чечилет ал адамдын делечи. Кызды бала бат эле бузуп коет, баланы кыз деле бат эле бузуп коет да. Бул сүйлөшүүнүн кесепетинен келип чыгып атат булчу. Анткени мисал келтирип кетейин, мен тааныштарымдан эле бир бала жакшы сүйлөшүп жүргөн бала болчу. Андан кийин ал айтат, девушкасы менен сүйлөшкөн кызы менен 2 жыл сүйлөшүптүр. Ошол эле кыз башка бала менен да 2 жыл сүйлөшүптүр ошол эле убакыттачы. Анан бала айтат, мен бардыгын обеспечение кылат болчумун дейт. Ал общагада жашайт экен, кыз полностью алып барып, кийим кечесине чейин, тамак ашына чейин алып барып, ушундай карачу экен да. Анан бир күн эле барса үйүндө жумшак оюнчуктар турат дейт. Ким берди, эжем берди деп коет экен. Телефонун таптакыр карматчу эмес экен кызчы. Сен мага ишенбейсиңби, мындай тигиндей десе, макул ишенем деп жүрүптүр да балачы. Ошол эле убакытта анан кийин тиги баланы таштады дагы, экинчи жигитине кетти. Экинчи жигитине турмушка чыгып, азыр ал кыз боюнда бар. А тиги мен тааныган бала аябай кыйналды. Ишчү эмес чынында. Ошол девушкасы менен урушуп кеткенден кийин ишчти. Коомчулуктан сурамжылоо алганда бул нерсе бир оюн деген сөз айтты. Оюн десе де болот, бирок эми биз бардык эле адамдардын ою бирдей эмес да. Мисалы кээ бирөөлөр үчүн жөн эле кызыкчылык да болушу мүмкүн да. Мисалы андай нерсе бардык эле адамдын башына келет. Мисалы мен деле 1-чи курс, 2-чи курс кезинде болгон анда да жөн эле эми жөн эле сүйлөшүп көрөйүн да, кызыкчылык үчүн кандай экен дегенечи. Ал бардык адамдын эмес мындай өзүнүн убагында келет да, бирок качан гана адам мына жашоого бир аз түзгө көз караш менен карай баштаган, уже адамдардын ою да өзгөрөт. Анан андай адамдар эми Кудай сактасын. Сүйлөшүп көрөйүн да дебеш керек да. Бул сүйүү таптакыр мындай назик нерсе да, мындай адамдын жүрөгүндөй эле да. Мындай ал нерсеге аяр мамиле кылыш керек. Когда сен ошол нерсеге уверенныйсыңбы,
ал адамды кыйнабашың керек да. Сен жөн эле сүйлөшүп атасың да ошол адам мененчи, ал адам сени сүйүп атат да, жан дүйнөсү менен берилип атат. Сага деген сезимдери ушунчалык таза. А сен жөн эле сүйлөшүп атасың. А сен дагы башка бирөөнү ошо баладай болуп ушунчалык жакшы көрүп калдың. Чыныгы сүйүүң менен жакшы көрүп калдың. Ал баланы таштадың. Тиги бала сени сүйүп аткан бала эмне болот? Элестет. Мисалы сиз деле 18 жаш кезиңизде мисалы сиз деле ар кайсы нерсеге баягы эме кылыпчы мындай баардык нерсени жашооңуздан өткөрүп көрүүңүз келген да, чынбы? Ал ар бир адамды болот, аны эмне үчүн таанабыз? Баардыгында эле болот аны Баардык нерсени даамын татыш керек деп эмеспи, келиңиз? Биздин эжекебизде ошондой ямалар болуптур жашоосунда дейли. Мына чоң апабыз дагы айтып жатат. Мындай болду, тигиндей болду, жана башка депчи. Эми максат эле сен да ошол ямага кирип, үстүңдүн баарын ылай кылып кайра чыгышың керекпи? Анан чыгып алып коомчулукка, туугандар, бул жерде жаман яма бар экен, иши кир экен, мен чуп алып аябай кыйналдым деп кайраны айтып өтүш керекпи? Акылдуу адамдар эмне дейт? Бирөөлөрдүн кемчиликтеринен сабак алышат. Мисалы ошол хиджаб кийген кыздар делечи, мисалы ошол азыр сайттын баары көп, сайтта баары жашайт. Алар деле сүйлөшөт, алар деле телефондо сүйлөшөт. Сүйлөшкөнгө жатып атпайбы кыз жигит болупчу? Айырмасы жок. Сен аны живой жолугушууда сүйлөшөсүңбү, социалдык түйүндөр аркылуубу, WhatsApp аркылуу, SMS аркылуубу, айырмасы жок. Анын баардыгы ошол сүйлөшүү болуп эсептелинет. Хиджаб кийиштен 10 кабат хиджаб кийип алса дагы шарият ал нерсени актабайт. Биз адамдарга карап акыйкатты издебешибиз керек. Куранга жана сүннөткө карап адамдарды ошонун призмасы менен, ошонун күзгүсү менен карашыбыз керек. Азыр 21-кылым техниканын өнүккөнү болгонуна байланыштуу баардыгы сүйлөшөт да. Сүйлөшпөйт деген кыздын өзү сүйлөшөт. Бул сиз айтып аткандай 3 күндүн ичинде биле албайбыз деп атпайбы баланын кандай формада экендигинчи. Аны 3 күндө билиш үчүн бүгүн адамдар, жаштар, келечекте эне боло турган кыздар же балдар ал үчүн динди түшүнүш керек. Динде, мисалы үчүн динде 3 күндө анын кандай маска талагын билет да. Бүгүн динди түшүнбөгөн кесепетинен 8 класстагы кыздар турмушка төрөп атат бүгүнкү күндө. Бул эмне деп атасыз? Бүгүн ушул сүйлөшүп аткан кыздар, ушу сүйлөшүп аткан жигитиңерге чындап, чын жүрөктөн ишенесиңерби? Мисалы мен азыркы учурда сүйлөшүп аткан бала менен ойноп сүйлөшкөн жокмун. Анда мени мисалы бактылуу болорума көзүм жеткенден бул жүрөгүм алдабагандыктан мен сүйлөшүп атам бар. Просто жашоодогу деген тез көз караштарды алып эле айтып бербешибиз керек да биз дегенчи. Ооба сиз айтканда туура, бир жерден дин бардык бүт адамдарга жетчү элек. 6 айдан бери сүйлөшүп аткандар дин жөнүндө сүйлөп эле койгула, чындыгындачы. Диндегилер 3 күндө билип атат, алардын акылы жетет, пикирлей алат, алардын жөнүндө кандай системалыгын үйрөнөт, түшүнөт. Бирок 6 айлап, 7 айлап сүйлөгөндөр айланып кеткиле динден сүйлөбөгүлө. Мисалга ала кетсек, өзүм мен мисалы бир жигит менен сүйлөшөм. Ал жигит менен сүйлөшкөнүмө 4 жыл болду. 4 жылдын жүзү болду. Мен ал балага ишенем. Ал бала өзүмдүн бактылуу кыла алат, мен ага ишенем. Анткени ал мени түшүнөт, мен аны түшүнөмүн. Ортодо сый болуш керек, сый урмат болуш керек. Кыздарга айтарым, силер деген ошол сүйлөшүп аткан жигитиңе мен эртеңки күнү ушуга турмушка чыгып, мен өзүм бактылуу болоюн дебегиле эч качан. Ошол үйдү бактылуу кылайын дегиле. Ошол семьяны бактылуу кылсаңар, сен өзүңөр бактылуу болосуңар. 1 жыл, 4 жыл, 5 жыл деген бул өтө эле көптүк кылат да. Бир айдын ичинде адамды билип коюшу мүмкүн. Мен Байкеге толугу менен кошулам да. Анткени деген 3 жолу көрүп деле адамды билип коюшу мүмкүн. Жана 7 жыл сүйлөшүп, анан 2 айда дебедиби? Бул сүйлөшүп жүргөндө бул башка нерсе да. Бул үй бүлөлүк, бул такыр башка. Дал ушул бүгүнкү биздин темага карата дагы коомчулуктан бир нече суроолор келген. Коноктордон жооп алалы. Учурда жолукчан кыздар кыз жигит болуп сүйлөшүүнүн алдында биринчи нике кыйдырып алып жүрө беришет экен. Ушул туурабы дейт. Нике кыйдырып коюп, анан кыз жигитпиз деп жүргөндөр бар. Албетте, ким ошол нерсени кылган болсо туура эмес пикир. Жана бул жакта карындашыбыз айтты, жолукчан сүйлөшөт деп, жана сиз суроо келтет, жолукчан никеде турушат деп. Булардын бардыгын кийген жолуганы болбосо, исламга туура жашоо эмес бул жашоо. Исламды өздөрүнүн интересине карата бурмалап атышат. Баягы молдолорду барго, жол таап бер деп баштап урткандарчы. Вот именно ошол шариаттан өздөрүнө жол издеп жатат. Буга барды, тигиге барды.
Маселени жарымын жашырып коюп айтып уруксат алып алды бир молдодон. Бирок туура эмес нерсе. Бардыгыбыз тең, алдыда эмне болорун билбейбиз. 5-6 жыл сүйлөшүп, анан мына үйлөнөм деп жатканда баш кошпой калгандар да бар. Же көп жыл сүйлөшүп, анан үйлөнгөндөн кийин 1 айга жетпей ажырашканда бар. Сиз ушулардын катарын толуктап калам деп коркпойсузбу? Ошондой эле ата-энеңиз билеби сиздин жигит менен сүйлөшөрүңүздү? Ооба, мен ата-энем билет. Ошо алар да айтышат, тура каласың, ушул адамдын, ушул баланын тектин жери да тектүү жер экен депчи. Андыктан мен ойлойм, мен ата-энем дагы алар мага мындай тура каласың кызым дегенден, демек мен жаңылбайм деп ойлойм. Андай болушу мүмкүн эмес. Келиңиз. Кыздардын балдар менен көп сүйлөшүүсүнө учурда эне аталар күнөөлүү деп ойлойм. Себеби көп учурда эне аталар кыздарын тыйбайт. Ошондуктан көчөдө ар түрлүү окуяны кылышат. Буга сиздин ой пикириңиз? Ата-энелер менин оюмча күнөөлүү эмес, кыз бала дагы дейм. Кыз бала наоборот жакшынакай болуп, созулуп, жакшынакай болуп, анча-мынчага көңүл бөлбөй балдарга. Балдар коркунучтуу да, чынында алдап коет. Бул жерде айткандар туура айтып атат. Эгерде сиз балдар менен сүйлөшүүгө каршы болсоңуз, анда өзүңүз кантип турмушка чыгам дейсиз дейт? Менин деген туугандарымдан кудалап койушкан мени. Давно уже 2 жыл болгон кудалап койушканына. Мен аны бир эле жолу биздин үйгө конокко барышканда көргөм. Анан ал азыр Америкада жүрөт. Мени анын ошол туугандарым эле аркылуу анын ата-энесин билген үчүн ошондой болгон. Жаштардын арасында жаман көрүнүштөр көп, бирок муну көбүнчө мойнубузга алгыбыз келбейт. Мамлекет деген үчүн мамлекет. Ошол өзүнүн ата уулдарына, эли журтуна бир жакшы эреже түзүп бериш керек, туура жашоо, туурабы? Азыр эркиндик да, интернетте бүттүгү доступный да, эмне деген сайттар бар да, и жаштардагы азыр жашоого болгон көз карашы ошолордун жеңил көз карашта да, үйлөнүп ажырашып деле кыз жигит болуп жүрүп, уже мамиле тереңге эле кетип калды да. Саламаттык сактоо министрлигинин статистикасы чыккан. Ошол жерде аборттун саны көбөйүп атат жылдан жылга. Анын ичинде мектеп жашындагылар да көбөйүп баратат да. Ошондуктан азыр мектепте эле көп нерсе башталып калган. Апа айтып кетти, биздин убакта жеңелер кошо келчү дейт. Эмнеге? Ал экөө жаман ишке барбаш үчүн келет эле алар. Азыр эме элестет, мен да бойдокмун, бир да кыз бойдок, бир комнатага камап койду. Ой, жөн олтургула, эч нерсе кылбай деп свет өчүрүп кетти. Алар жөн отурабы? Олтурбайт аларчы. Эми азыр могу эже карындашпы ким билбейм, бирок эже айтып атат, сүйсө болот, мен жигитим бар деп, сыймыктанып айтып атат да. А бул 2-3 жылдан алдын айтат эле, сүйөт десе бул качат эле. Себеби барган сайын, ошол ишке кирген сайын, ал ошол нерсени көбүрөөк мындай айтып атат. Азыр ушундай айтса, бир 2-3 жылдан кийин билбейм эмнени айтат экен. Келиңиз, сизге суроо задайынчы. Ошол жерде ой пикирдин бардыгын айтышат, бирок сиз үчүн дейле жигитиңиз менен сүйлөшүүдө эмне пайда таба алдыңыз? Биз деген ошо пайдасын, мен ал адамды жакшы билдим, ага ишеним, менин бактылууларына негизинен көзүм жетти да. Апанын бир 2 сөзүнө жакшы маани бердим да. Мисал айтты, кыздардын өтө этият сак болуш керек депчи, анткени жолу татаал, туурабы? Бир адашып калса кыйын да, эркектерге баары бир да, ал 10 жолу ажырашса 10 жолу кыз алып берет да. Ошон үчүн кыздардын жолу татаал. Ал эми дагы бир сөз айтты, ошо жеңеси болчу жагында депчи. Мен муну эмнени түшүндүм? Анткени ата бабаларыбыз диндин негизинде кылган экенин түшүндүм да. Анткени динде ошондой жалгыз калтырбайт, биякта айтып өтүшпөйт, туурабы? Ошон үчүн мен бир тыянакка келдим. Ушул гана нерсе туура деп эсептейм да. Андай болсо, ушунчалык сүйлөшпөш керек экенин билсеңер, кыздар зыян тартып атканын билсеңер, анда болсо сүйлөшүүнүн так эрежесин айтып береличи, анан кантип сүйлөшөлү анан. Мисалы, эмне үчүн айтып атпайсыңар, сыймыктанып атасыңар депчи. А мен мисалы 2-3 жылдан сыймыктанып айтам, менин сүйүктүү жолдошум бар, сүйүктүү балам бар депчи. Шарият бизде, мына сен сурадың, мен сенин сурооңо жооп берейин. Шариятта жолугушууга барган мезгилде сен менен кошо бирөө барыш керек, чтобы лишний движение болуп кетпештик үчүн. Андан кийин канча жол деп сурай турган болсоң, шарият 3кө такап жатат. Бирок факих алымдар айтат, силер бир чечимге келиш үчүн канча керек болсо ошончо дейт. Макул бир 10 жол жолуккула. Ашып кетсе 15 жолу жолук, үйлөн, андан кийин турмушка чык. Суроо берейин деп жатам да, мисалы эрежесин айтып бергиле деди, эрежесин айтып берди. Эмнеге аны таанып жатасың? Жана мен 4-5 жылдан кийин сүйүктүм деп айтам дейсиң. Анда мага жооп берчи, сүйүү деген эмне? Сүйүү деген бул адамдар бири-бирин түшүнүү, сүйүүдө биринчи. Ошо билесиң, уштап ал сенин адамың экенинчи. Сен ошол жашоодо ошол аны менен дагы немелерди, кыйынчылыктарды өтүш экенин билесиң, ал жүрөк сезет.
Ошентип ошондой ойлойсуң сүйүү. Жакшы, мен сизге бир акыркы суроону узатайын. Баардыгы тең эле сүйлөшүүнүн учурунда баардыгы тең эле бир бал боло бербесе керек, бир кыз үчүн дагы бир оор нерсе болушу мүмкүн да. Мына ошол учурда сиз кандай зыянчылыгын көрүп алдыңыз балдар менен сүйлөшүүдө? Зыянчылыгы барбы экен? Жок дегенде мейли кичине болсо да. Бар эми жок дебеш керек да. Баардык нерсенин оң териси бар да. Мисалы зыян болгондо ага отчет берип турушуң керек. Мен бул жерден бу жака бардым депчи. Ошол да, анткени ата-энеңден дагы такап сурайт да, каяка бардың, эмне кылдың депчи. Жигит менен сүйлөшкөндүн зыян жактары деле бар, жок дебейбиз. Биз эки тараптуубуз, эки тарапты тең карап өтүш керек. Мисалга ала кетсек, ал баланын жаман жагын көрүп калып, ошол биз үчүн аябай өкүнүчтүү. Ошол биз үчүн зыян да. Аз караңыздар, мен ошол баланын кандай экенин кандай билем дейт. Эгер ошо сүйлөшүп көрсө, ал жакпай калса башкасын өтөсүзбү? Ал баары бирөөнү тандадыңыз, сүйлөшсөңүз да, сүйлөшпөсөңүз да ошого тийип атпайсызбы? Сүйлөшүп атам деп айтып атпайм мен силерге. Ошол. Мисалы кийинирээк жакпай калса аны таштайсызбы? Эмне кылып жооп беришек, унчуксамбы, же унчукпасамбы деп туруп албай, чтоб жини келип атканда мынтип мындай келиңиздер, мындай кылалычы. Ушуну менен азыр бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Жыйынтыктоонун негизинде акыркы ой пикирлерди толуктап айта кетесиздер. Биз бул жерде мына карындаштарыбыз да айтты, мен ага ишенем, ал мага ишенет, мен аны сүйөм, ал мени сүйөм депчи. Жана дагы бир нерсени айтты, эртең турмушка чыгып үй бүлө кургандан кийин мен аны бактылуу кылам, ал мени бактылуу кылат деди. Айта турган момент бар, карындашым. Жараткан Аллах Тааланы унутпа, ал сен экөөңдү бактылуу кылуучу зат. Андан сырткары, жигит менен жолуктуң, ушуну өмүрлүк жар катары тандайынбы, жокпу деген жерде дагы Кудайга кайтышыбыз керек. Пайгамбар үйрөткөн Куран аяты кандай маанилүү бизге? Куран окуганда кып-кызыл жахил болсо да оозун жак унчукпай отурат Куранга кылган урматтан. Ошонун Курандай маанилүү болгон истихара деген нерсе бар, жакшысын талап кылуу. Асан менен Үсөн келди, кимисине турмушка чыгайын, экөө менен таанышып көрдүң. О жараткан, Асан менен бактылуу болсом, Асанды жүрөгүмө жакын кылгын, мени Асандын жүрөгүнө жакын кылгын. Эгерде Асан менен бул дүйнө акыретте бактсыз болсом, аны менден, мени андан алыс кылгын. Андыктан жогоруда дагы айтам, мен оюмча, менин пикиримче деп өзүңөрдүн пикириңерди алдыга кое бербей, Аллах жана пайгамбардын сөзүн алдыга коелу, биз өзүбүздүн аркасынан коелу, ошондо биз ийгилик табабыз. Рахмат. Мен айтмакмын, сүйлөшкүлө, билгиле. Анан жөн эле билбей анан баргандайына маскасын чечкенин көрүп алып, таң алып, тарс чыгылбагыла, сүйлөшкүлө, сүйлөшүп анан үйлөнгүлө. Кыштын кыштай болгону жакшы, кыздын кыздай болгону жакшы дейт. Эмне болгон күндө дагы улуулар ата-энең эч качан сени жамандыкка кыра көрбөйт. Эч качан. Ата-эненин тилин алыш керек. Анан кийин кыз балдарга мен көбүнчө ыйман тилеймин. Ушу кыздар ыймандуу болсун, балдарды аябай терең көз караш менен карасын. Ошонун ачуусу келсе да мен сүйөм дей бериш керек эмес. Ал келечекте кандай болот? Бул иним туура айтып атат, аябай туура айтып атат. Кудай эмнени буйртса ошону көрөсүн. Анан кийин эми ошентсе дагы кыздарга ыйман берсин. Анан баардык кыздарды ошо алданып калбагыла, сүйүү үчүн такыр эле ошондо баарын унутуп жатып албагыла дейм. Конечно, анан ата-эненин сөзүн угуп, хиджаб кийбесек дагы мусулманка болгондон кийин ислам динин жакшы эле билебиз да. Ошо ислам дини менен эле турмушка чыкса болот. Энатанын айткан сөзүн чын эле эже айткандай четке какпаш керек. Анан ар бир адамда кыял бар, ал кыялыбызды Кудайдан тиленип, суранып, сыйынып, ошону жоготконго аракеттениш керек. Себеби деген балада да, кызда да кыял бар. Бүгүн бир нече ой пикирлер айтылды. Албетте анын кайсынысы акыйкат экендигин көрүүчүлөр өздөрү тандап алмакчы. Кандай болгон күндө дагы кыздар бир нерсени баштардан биринчи ойлонуп анан иш кылалы. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.